Сузак райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан аймакта жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочуларды аныктоо жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында рейд өткөрүлдү. Рейд учурунда бир катар мыйзам бузуулар аныкталып, тиешелүү чаралар көрүлдү. Kia Space дейби? Рейдтик иш-чаранын башталышында эле Ош-Бишкек унаа жолунун 561-чакырымында 5 унаа катарынан карама-каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин одоно бузган учур катталды. Айдоочулар эки сызык аркылуу жүрүүгө тыюу салынган тилкени кесип өткөндүгү үчүн жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү инспекторлор тарабынан ар бирине 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Не себептен тосконун билесизби? Билем. Карама-каршы тилкеге чыгып башкарып келе атасыз. 188 берененин 5-бөлүмү менен айып пул жазып берем. 15 000 сом. Siz карама-каршы тилкеге чыгып башкарып келе атасыз. Мына озуп өтүп атасыз автоунаалардачы, ошо себептен тосуп атам. 188 берененин 5-бөлүмү менен 15 000 сом айып пул жазылат. Төртөө бар азыр. Карама-каршыга чыкканда деле ошондой болуп атпайбы? Жол эрежеси көп катталып атат да, жол кырсыктары. Жок. Тынч аман эсен жетип алыңыз, ак жол. Пеков ким? Азыр туруп туруңуз, а? Мен биринчи тоскон машина жазып коеюн. Ha, хорошо. Неме? Братишка. Бишкек Ош 561-чакырымында өзүңүз күбө болгондой азыр 4 автоунаа карама-каршы багытка чыгып, автоунаа башкарып, 188 берененин 5-бөлүмү менен 4 айдоочуга 15 000 сомдон айып пул салынды. Toyota үлгүсүндөгү бул унаа Ош-Бишкек унаа жолунун 558-чакырымында токтотулду. Себеби айдоочу аркасынан келе жаткан жол инспекторлорун байкабастан карама-каршы тилкеге чыккан. Натыйжада айдоочуга 15 000 сом айып пул салынды жана жеринде административдик протокол толтурулду. Айдоочулук бөлүнгөн транспорт каттоо жөнүндө көлөктөр болчу. Принцип чыгып калды, одан өтөйүн деп кескендер жокму? Паспортуңуз барбы жокпу, Муктубек эке? Бериңизчи. Азыр сизге карама-каршы багытка чыгып, эки кош сызыкты басып өткөнүңүзгө 188 берененин 5-бөлүмү менен 15 000 сом айып пул жазып беребиз. Барбы, встречный өткөн жокмун? Сызык кебел алды. Эки двойной сплошнойду басып өтүп атасыз, карама-каршыга чыгып. Көрүп атасыз. Карама-каршы сизге деле поток көп, алга карабай айдап атасыз. Бишкек Ош жолунун 558-чакырымда Toyota Crown автоунаасынын мамлекеттик номери 01KG099 автоунаасы карама-каршы чыгып, эки кош сызыкты басып өтүп чыккан үчүн 188 берененин 5-бөлүмү менен 15 000 сом айып пул жазып бердик. Сузак районуна караштуу Көкжаңак шаарында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан рейд жүргүзүлүп жаткан учурда Нива үлгүсүндөгү унаа токтотулуп текшерүүгө алынган. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган унаанын айдоочусунун мыйзам боюнча талап кылынган айдоочулук күбөлүгү жок экени анықталды. Мындай учурда жол кыймылынын эрежелерине ылайык айдоочу жол кыймылына катышууга укуксуз деп табылып, унаа атайын айып короого токтотулду. Отуруп алыңыз, машинада айып короого барат. Нар жакка өтүп алыңыз. Нар жакка өтүп алыңыз. Сүйлөшпөй ошо мыйзам чегде барды болот. Отуруп алыңыз. Сузак район Көкжаңак шаарында түнкү мобилдик кызмат өтүп атканда бир Нива автоунаасыны токтоткон учурда көлүгү жок башкарып келгендиги үчүн айып корго алып кирип протокол түзүп бердик. Нар жакка өтүп алыңыз. Нар жакка өтүп. Не токтобойсуз? Бул Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа Сузак районунун Орто Азия айылынан жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн инспекторлор тарабынан токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочуда унаа башкарууга тийиштүү документтери жок болуп чыкты. Мындан сырткары айдоочунун спирттик ичимдигин ичкендиги шек жаралган. Ал наркологиялык бөлүмгө жеткирилген учурда айдоочу мас абалында унаа башкарганы аныкталды. Каршылык көрсөтсөңүз өзүңүзгө шармда болсоңуз чукпай айтканды көрдүм. Балким азыр эле чыгып калган ошо жерде. Неме? Алып берек ediniz. 3 minut edin. Baksanız. 1 minutlara bölüyoruz. 12'de başladınız. 8 deme alıp. Neme? 22 103
ушул организмде этилен спирттин газы келип буга чөгүндү пайда болуп калат. Биздин кошкон серный кислота менен морганцовка реакция келет. Эгерде организмде спирт жок боло турган болсо, бул эмненин түсү өзгөрбөйт. Эгерде спирт бар боло турган болсо, мында мутный болуп өзгөрүп калат, көрдүңүзбү? То есть организмде спирт бар деген сөз. Телефон номеруңуз? 502. Сузак райондук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймыл коопсуздугунун кенже инспектору болуп иштейм. Сузак районунун Орто Азия айылында түнкү мобилдик топто кызмат өтүп жатканда Mercedes-Benz автоунаасынын мамлекеттик белгиси 04 KG 926 автоунаасын токтоткон учурда, текшерген учурда жандан тийиштүү документтери жок болуп чыкты. Анан кийин айдоочудан жагымсыз жыт келгендиктен наркология бөлүмүнө Жалал Баш шаарындагы наркология бөлүмүнө алып келип текшерген учурда спирт ичимдиги тастыкталып тийиштүү протокол толтурулду. Өмүрзаков Илгиз Мамадалиевич. Шобурун жагып коюшпу? Чыкпай койбой экен эми. Ona балабы? Ona балабы? Шула? Не кылыш керек бул? Текшеребиз да. Автоунаа айып коробой келет. Ассаламу алейкум. Ким экен мына машина? Старшина Сапарбаев саламатсызбы? Көкөбөк бул. Айдоочулук бөлүк, транспорт бөлүңүз. Ким экен машина? Көрме? Отурер машинасы. А? Отурер машинага. А? Отурер машинага сиз айдайбын. Барып айдоочулук, жолдош айдоочу. Айдоочулук бөлүңүз. Бия карап койсоңуз, жигит. Хозяин чакырып атты. Хорошо. Хозяин чакырды ошо. Бия карап кое берсең. Мында кылачы, балам. Мына не берем докторго алып келдир. Мындай. Сиз не береңиз, бияка отургузуп коюңуз. Жолдош, неме? Атыңыз? Рахмедин. Келиңиз, отуруңуз. Мыйзамга башың өзүң телевизиондон неме кылат. Неме салып алып, не бересиң, салып алыңыз. Сузак районуна караштуу Благовещенка айылында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери BMW X5 унаасын токтотушкан. Текшерүү учурунда унаанын мамлекеттик номери жасалма экени аныкталды. Натыйжада унаа айып корууга токтотулуп, айдоочуга карата мыйзам чегинде протокол түзүлдү. Сузак районунун Благовещенка айылында түнкү мобилдик кызмат өтүп жүргөндө BMW X5 үлгүсүндө автоунааны токтоткон учурда өзгө тийиштүү документтер жоктугуна байланыштуу текшерген учурда мамлекеттик номери жасалма болуп чыкты текшерген учурда. Ошонун негизинде айып корууга алып кирдик машинаны. Бузуулар кодексинин 449 берененин 1-бөлүмү менен айыппул жазылды. Райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү мындай рейдтер мындан арыда үзгүлтүксүз негизде өткөрүлөрүн белгиледи. Мындай иш-чаралардын негизги максаты жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана айдоочулар арасында тартипти күчөтүү. Жалал Абад облусунда 2025 жылдын 26 майдан 2 июнь 1 жума аралыгында 269 жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын ичинен 66 айдоочу мас абалында, 62 жаран тийиштүү документтери жок унаа башкарган. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, регион.